Монов Айбек Жапаровичке берилет. Рахмат, урматтарга. Өзүңүз билесиз да, азыркы күндө эң чоң инвестиция салуу бул биздин келечектеги балдарга да. Билимге инвестиция салышыбыз керек да. Ошого сиз кандай карайсыз? Биздин мамлекетте кандай болуп жатат азыркы күндө? Айбек Жапарович, эң туура сөздү көтөрүп атасыз. Келечекке инвестиция бул билим берүү аркылуу, балдарга салуу аркылуу жүрмөкчү. Бүгүн ошол мисалы мугалимдердин айлыгынын көтөрүлүшү да ушуга карата бир чара болду деп эсептейм. Бирок бул айлык менен гана жетиштүү эмес. Биз ошо балдарга толук кандуу шарт түзүш үчүн бала бакчадан баштап жогорку окуу жайларга чейин инфраструктуралык түзүмдөрүбүздү чыңдашыбыз керек, көптөгөн шарттарды түзүшүбүз керек. Сиз өзүңүз жакшы билесиз. Америкада окуп келгенсиз, билим алып келгенсиз, жогорку билим. Ошол Америкадагыдай 5 жашка чейинки балдарды өнүктүрүп борборун ачсак кандай болот бизде? Биздин оюңуз кандай? Эң жакшы болот. Азыр ушу альтернативдүү түрдө кыска мөөнөттүү жана 3 сааттык бала бакчалар деген концепциясы да ушундан турат. Биздин мектептерде бардык класстардын алдына, артына класстардын бар жерине ушу камера койгонду кандай карайсыз? Ошондо азыркы күндө мындай ызы чуу болуп жаткан нерселер так аныкталмак эле. Ушу камера маселеси, жалпы интернетке туташтыруу маселеси боюнча абдан чоң көйгөйлөрүбүз бар. Керек болсо 432 мектебибизде компьютерлер менен камсыз кылуу жагында абдан чоң мүчүлүштүктөр болуп жатат да. Анан аларды камтып бүтмөйүнчө бардык мектептерди камера менен жабдуу да бул кымбат болууда. Эгер шарт түзүлүп бере турган болсо бул жакшы болот. Жок дегенде мектептердин кириш чыгыштарын ушундай контролдосок, коридорлорго койсок абдан жакшы болот эле. Класска жетүү бул абдан эле идеалдуу болмок. Ошо биздин өз республикалык жергиликтүү бюджеттен дагы кошумча каражатты карасак болот да. Бул эң негизги маселе да. Азыркы күндө чындыгында биздин келечекте балдарыбыз кандай болот, кандай билим алып жатат? Ошолорго биз сөзсүз түрдө камера коюшубуз керек да. Ызы чуу болуп атат, башка болуп атат. Ошолор боюнча дагы чоңдогон мындай жакшы болмок да. Бүт жагынан. Эми мен сизге өзүм да бир суроону берип кетейин. Биз мектепте балдарды окутканда бир мектепти бүткү чейин бир өнөрдүн ээси болуп чыкса. Азыркы күндө биздин балдарыбыз окуп атат, эртең бүткөндөн кийин кара жумушка да жарап калабы деген маселе келет да. Чындыгындачы. Ошон үчүн эч болбосо бир өнөрдүн ээси болуп калса. Бул келечекте өзүнүн жашоо турмушун улантып кеткенге жакшы болмок эле. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Абдан көкүрөктөгү маселени айттыңыз. 4 апрелде президенттин катышуусу менен соц тармактын өкүлдөрү менен болгон жолугушууда өзүңүз жакшы билесиз, мен баяндама жаздым. Ошол жерде бүтүрүүчүнүн, мектеп бүтүрүүчүнүн модели жөнүндө өзүмдүн оюмду билдирдим. Мен да бир сунушум, биздин мектептеги балдардын мектептен кийинки убактын дагы үнөмдөө боюнча, ошол боюнча да бир өзүнчө бир план иштеп чыксаңар. Бул боюнча дагы пикириңизди айтып кетсеңиз. Бул боюнча жакшы маселе. Кошумча билим берүү жагында күчтөндүрүшүбүз керек болуп жатат. Ошо иримдерди күчтөндүрүү, ошол кружоктор, андан сырткары ошол мектептин инфраструктураларындагы спортко, маданиятка багыттап жасашыбыз керек болуп атат жаңы нормаларды. Биздин мектепке, ошол мектептеги окуучуларыбызга ыйман сабагын киргизүү боюнча кандай карайсыз? Ыйман сабагын жалпы бир диндин негизинде киргизүү бул опурталдуу болот го.